Каракол шаарындагы Кусейин Карасаев атындагы лицейдин мугалимдер жамааты окуучулардын ата-энелеринде лицейдин жашоосуна активдүү аралаштырууну салтка айланышып, ар кандай иш-чараларды уюштуруп турушат. Бул жолку иш-чара китеп окууга арналган. Анда ата-энелер алдын ала берилген бир китепти окуп чыгышып, анын кабыл алуусуна жараша атайын түзүлгөн суроолордон турган тест тапшырышат. Азыркы учурда ата-энелер арасында жалпы эле коомчулукта китеп окуу азайып бараткандыгына байланыштуу көп адамдар китеп окуталы, китеп окууга тарталы. Бул актуалдуу маселе болуп кала берет. Ошого байланыштуу ушул конкурсту жүргүзүп жатабыз. Бул конкурстун жыйынтыгын буюрса 6 мартта биздин Касымал Жантошев атындагы драма театрында лицей уюштурган апалар үчүн майрам болот. Ошол жактан ыйгарабыз. Китеп окууга арналган иш-чара буга чейин да өткөрүлүп келген. Бул жолку ата-энелер Чыңгыз Айтматовдун күн сайын адам болуу аталышындагы китеби боюнча тест тапшырышты жана арасында буга чейинки мындай тесттердин жыйынтыгы менен жеңишке жеткендери да бар. Менин балам азыркы убакта 2 класста окуйт. Эркенов Эрмек. Буюрса бул лицейде окугандан бери окуусу, класстын алды болгону биз үчүн сыймык. Баламдыкы бияктын окуусу жакшы лицейдики. Анан бизде мурун да бир конкурс болот эле, 3 жаштан кийинки чыгармасы. Биз ошол чыгарма боюнча да тестке катышкам. Ал тестте деген биринчи орунду алдым. Буюрса ал китептен көп нерселерди үйрөнсө болот экен. Баягы баланы кандай тарбиялаш керек, балага кандай мамиле кылыш керек, ошол боюнча көп нерселерди билип алдык. Ата-энелерди чакырып тест түрлөрүнүн өзү бул улуу жазуучубуздун түрк ааламын, дүйнө ааламын бир агартуулук иши менен адамдарды оң жолго салууга бир өтө зор салым кошкон Чыңгыз Айтматовдун чыгаруу боюнча болуп аткан тест түрүндө бул ата-энелердин балдарга кандай мамиле кылуу боюнча. Ошол кичинекей бала акчадан баштап мектеп курагындагы анан адамдын калып таануусу боюнча жасалган ошол тест түрлөө менимче ар бир ата-энеге тиешелүү нерсе да. Кусейин Карасаев атындагы лицейдин мугалимдеринин демилгеси менен уюштурулган китеп окууга ата-энелерди тартуу максатын көздөгөн иш-чаранын жыйынтыгы 6 март күнү чыгарылып, жеңишке жеткен ата-энелерге баалуу белектер тапшырылат. Айсел Тилек кызы, Каныкей Муканова, Асылбек Касенов, Атайын кабарлар топтому үчүн Каракол шаарынан.